Өзүңүздөр кандайсыздар? Кандай жаңылыктарыңыздар бар? Жакшы биз деле. Рахмат, Жумуш жүрөбүз. издөө Кудайга шүгүр. жумуш издөө боюнча жылыштар барбы? Эмне иш кылып жатасыздар? План боюнча кетип атасыздарбы? План боюнча пока кетиш кыйын болуп атат. Жумуштан в основном резюме, портфолио, опыт работы дегендер экен бүт элечи, анан бизде андай жок болгондон кийин кыйын болуп калат экен ошол. Бирок даярдана бериңиздер да, ушуну да жакшы. Ошо ойлоп атам да, азыртан ошо башташ керек экен, ошо портфолио, резюме. Окуп атып эле жумуш издеш керек экен да. Бүт үйрөнүп анан иш табам да деген өтө туура эмес экен. Көбүнчөбүз ошентебиз го, билбей калып уят болуп алчакты баарын окуйм анан барайын деп. Анан антип биз окугучакты кайра жаңы нерселер чыгып калат экен. Кууп жете албай жүрүп эле анан кийин. Ошол Ошон үчүн кете бериш керек. Мынакей Кыргызстандан деле ошо бир эже үйүндө отуруп эле иштейт азыр. 5 кызы бар. Ошо верстальщик болуп эле, контент окуп эле. Анан башында эле уже резюме таратып атып, 60-чы резюмесинен жумушка кириптир. Молодец, Азамат. Кандай? Ошондой керек да, антпесе жумуш жок. 60-чы элестетсең, бирди жиберип коюп анан эч ким жооп бербей калса, биз эле бүт дүйнөгө таарынып жүрө беребиз го. Духубуз да түшүп калат да. Настроениябыз бузулуп. Ошо 60-чысында бериңиз дептир, азыр 2 күндө жасап жөнөтөйүн, макул деп. Анан макул 2 күндө жасасаңыз, 2 күндө жасаңыз деп проект берген экен. Бүтүрө албай, кыйналып, биле албай, бир жума ашып кетиптир. Анан баары бир эми эмне болсо ошо болсун деп жөнөтүптүр анан. Жөнөтсө анан работодатель күлүптүр. Ошо 2 күндө дегенде, ой, ушундук го деп дегем, анан билгем ушундай көптөрүн деп. Ошол ошентип эле калп ичинде коюштуруп, буга деле жумушка деле рисковать этиш керек экен да, рисковать этип анан. болбой калды да деп эле өзүбүз эле бир жакта отуруп эле бир чечим чыгарып койбой, жиберип, аткарып көрдүм, аракет кылдым, бул жерим утуп калды деп эле мындай ачыкча сүйлөшүш керек экен. Ошондо болот экен да. Азыр ошо удаленная работа возможно экен да. Ал Украина, Белоруссиянын компанияларында иштептир. Англис тили жок эле. Англис тилин жок эле деп отура бербей. Орус тили менен ошол компанияларга иштеп, азыраак акча болсо деле ошо менен баштап анан. Ага кызым, анан жасап берем, Ошон үчүн резюме азыр кандай болсо ошондой жасап жөнөтүп көрө бериңиздер просто. Буюрса болот. Анан LinkedIn деген LinkedIn жөнүндө уктуңуздар беле? Ооба, мен көчүрүп койгом. Бүт эле ошо жумуш истеген боюнча турбайбы, резюме профессиональный да эми ал. Ошо Instagram сыяктуу эле колдонуш керек аны дагы. Бирок көбүрөөк ал жерде профессиональный, анан чоң компаниялар LinkedIn'де отурушат, ошол жерден серьезный отношения кылышат да, только ошо жумуш боюнча. Анан ошол жерге деген күнүмкүдөй Instagramга кандай чыксак ошондой чыгып туруш керек. Мен бүгүн мындай проект жасадым, бүгүн мен бул китепти окудум, ушул китептен могул жери жагып калды. Мисалы үчүн мен бүгүн Notion'да үйрөнүп, Notion'да ушундай заметкалерди жасадым деген сыяктуу нерсенин баарын деле жаза бериш керек экен да. Күнүн кургой болуш керек экен. Instagram'да деле ошондойго күнүгө иш кылсак, Instagram бизди өйдө тартат. Күнүгө рекламалайт бизди. Анан такыр тынбай эле ошол жерге чыга бериш керек да, актив көрсөтүш керек. LinkedIn'да ошондой экен, актив көрсөтүп, анан мисалы проект менеджерликке подавать этип атсаңар, ошого ылайыктуу нерселердин баарын жазып, азыр мен моундай иш чарада жүрөм, мен бул
компания менен таанышып чыктым, бияка подавать эттим деп ушундай новости кылып туруш керек экен да. Ошондо анан кийин элдер көбүрөөк көңүл буруп башташат экен, активный экен, андай элдер менен баарлашканды билет экен депчи. Анан ошол жерден иш таап кетсе да болот да. Эми прям биз качан бизге эме болмок эле, эч качан эч жакта иштебесек, эч кандай аракет кылбасак, опыт болбойт да. Эч качан болбойт. Бир эле орунда тура беребиз. Ошо жоктон бар кылыш керек да. Жоктон бар кылып, ошол жерге жазып, бул адамдар менен сүйлөштүм деп ошол LinkedIn'ди толтуруп, күндө актив көрсөтүп, орус тилин орусча алып барам десеңер орусча, англисче билсеңиздер англисче, немисче, каалаган тилиңиздерди мындай эркин өзүңүздөр жазсаңыздар, бирок эң эле жакшысы англисче. Бирок эгер англисче билбейм десеңиздер, орусча деле, кыргызча деле жазып, ошол жерде толтурганга аракет кылыңыздар. LinkedIn аябай керек. Гулира айтып берди болуш керек, баарын көрсөтүп берди да LinkedIn боюнча. Ошондо азыр ким LinkedIn ачып көрдү? Мейкин, сиз LinkedIn колдоносуз да, LinkedIn колдонгондор ооба деп жазып койсоңуздар, өзүңүздөрдүн опытуңуздар менен бөлүшсөңүздөр LinkedIndен кызыктарды. Мен колдонуп көрө элекмин, бирок өчүрүп телефонума жүктөп койдум да. Ичине кирип жанагы чоң компаниялар жөнүндө карап Аларды көрдүм, ошондойлорду. Иштеген кишилерди друзья кылып кадимкидей эле соц сетьте баарын көрдүм, бирок өзүмдүн профилимди толтурган жокмун да пока. Ошону сөзсүз толтуруңуздар. Мейкин ооба бар дейт, бирок активный эмесмин дейт. Анткени мисалы үчүн жумушубуз бир туруктуу жумушубуз болуп калгандан кийин карабай калабыз, ал эме да, турган иш да, баарыбыз эле мисалы үчүн мен деле бир жумуш тапкычакты тытынып, тияка жазып, тияка чуркап, анан жумуш болгондон кийин албетте убакыт көбүрөөк жумушка кетип калат, анан чарчанып калып, уже толтуруп, ал жакты караганга деле энергия жок болуп калат да, аман калып кетет. Ошон үчүн көбүрөөк акча тапкандар өзүнө уже жардамчы алып, SMMчи алып, ошол социалдык тармактарын каратып турушат да, чоң компаниялар, чоң уже аты чыгып калган адамдар. Пока анткенге чейин, эгер туруктуу жумуш тапканга чейин хотя бы активный болуп туруш керек. Такыр убакыт жок болуп калса анда айла жок, эми кылынбай калат да ал жумуштачы. Бирок анда санда болсо дагы ошол жерге көңүл бөлүп коюп туруу керек. Анан иш тапканга сөзсүз түрдө LinkedIn өтө серьезный да. Өзүңөрдүн олуттуу көз карашыңарды да көрсөтөсүңөр да. Мисалы үчүн Instagram'ды жибергенден көрө бир серьезный бир компанияга LinkedIn'ди жиберген жакшы да. Көбүрөөк барктуу болот да. LinkedIn'де бар экен, мындай иштерди кылыптыр, эми бул адам деген аябай эле жооптуу, серьезный адам экен деп кабыл алышат да. Чоң уже ошондой сферада иштеген адамдарчы. Ошондуктан ошол социалдык тармакка дагы аябай көңүл буруп, азыр сиздер эми пока иш издеп жатканда ошол пробелдерди толтуруп койгонуңар оң да. Азыртадан жасап койсоңуздар, анан кийинкиге оңоюраак болот. Ошондуктан LinkedIn биринчи очередте кылыңыздар. Азыр кимде резюмеси даяр, бөлүшүп көрсөтсөңүздөр болот. Ким көрсөткүсү келип атса, эметей көрсөтө бериңиздер. Мен көрсөтө берейинби? Ооба. Мен эме берип койдум. Доступ. Фигмага эле кирип көрсөтөйүн, Ооба. Көрүнүп атат да. Ооба, эмеңиз көрүнүп баштады. Экраныңыз.
Tamam, ölçüp. Onu жасағым да мен. Жакшы. Эми ушуну эле англисче кылып жасасаңыз анан мисалы үчүн 2012-жылдан бери Жеке ишке. Е деп эле жазылат го дейм, жылдан бери. Созулма эмес эле. Ошондой. 2012 деп туруп эле жеке ишкер, анан кайсы сферада жеке ишкерсиз ошол жерде жазып коюш керек. Андан кийин 2022-23 жылдары тикмечи болуп иштегем. Анан билимим же жөн гана билим деп баштамга менен баштап жазып, баардыгын баштамга менен баштап жазсаңыз, тажрыйба мен жөнүндө дегендин баарын анан өйдөрдү колдонсоңуз. Сүрөттөрүм мындай эле коюлуп калганда. Анан жана кийинчерээк өзгөртүп койсоңуз болот. Азыркы тренд боюнча өтө минимализмде, сүрөттүн деле кереги жок. Бирок кээ бир компаниялар сүрөт сурап калышат. Атак сүрөт, туулган жыл, жынысы азыр көбүнчө чоң компанияларда каралбайт да. Азыркы мезгилде ага карабаш керек. Ага карабайт. Жөн гана сиздин навыктарыңызга кандай иштерди аткара аласыз, ошол жагына көбүрөөк көңүл бурулат да. Анан же болбосо чет тилдер деп, орусча, англисче, кыргызча деп да жазып койсоңуз болот. Орус тили же англис тили, кыргыз тили деп жазсаңыз дагы. Кыргыз тилин жазыш керек экен. Орус тили, англис тили, кыргыз тили деп жазсаңыз. Муну өзүнчө. Үйлөрдү да колдонуп жазып койсоңуз. Ошо үйлөр жок болчу да, ушуну кандай эметиш керек? Көчүрүш керек. Компьютерден деген эме кылат, добавить деп жана эмеге эле кирсеңиз, настройкиде. Анан ошол жерде клавиатураны добавить языки деп чыгат ошол жерден, кыргызский деп чыгат ошол жерге. Басып кыргыз тилин коюш керек. Кыргыз тили, орус тили, англис тили деп анан ушул жака LinkedIn'ди кошусуз. Байланыш деп туруп, контактыларым деген жерге байланыш. Анан телефон номериңиз, почтаңыз, анан кийин LinkedIn'ди кошуп коюңуз, Instagram'ды кошуп койсоңуз болот. Аналитик болууга көздөп жатасыз да, аналитик деген баштамга. Ошону тандаган да, негизи тандаган кесим ошол. Андан билимиңизге дагы анан чөйрө IT кадам курсу деп жазып коюңуз. Окуган курстарыңызды да жазсаңыз болот. Кайсы жаатта жеке ишкер болдуңуз, ошону да белгилеп койсоңуз болот. Азыр үйдөсүз, же азыр дагы? Үйдө элем. Дагы эмнелерди кыла аласыз, ошол жөнүндө жазсаңыз болот. Ошо эме курстарым деп да жазып коем могу жака. Байланыш деңиз, контактыларым деген жерде. Байланыш. Байланыш.
Кубан. Баштамга менен жазып койсоңуз. Политехникалык колледжден дагы баштамга менен жазып койсоңуз. Жеке ишкерди дагы анан тикмечини да баштамга менен жазып койсоңуз. Дагы эмнени кошсоңуз болот өзүңүз жөнүндө? Өзүм жөнүндө Дагы эмне кыла аласыз, мисалы? Хоббилериңизди деле жазып койсоңуз болот, мындай керектүү бир. хоббилерим мындай эле жашоо тиричиликке керектүү эле нерселер болуш керек мындай. Айтиге тиешеси жокчу. Аналитик дегенди дагы чоңтоң баштама менен жазып койсоңуз. Ошол. Жакшы. Эми ушунун орусчасын жасап көрүңүз. Анан англисче жасаңыз. Жеке ишкер кайсы жаатта иштедиңиз, ошону деле эгер мүмкүн болсо көрсөтүп койсоңуз. Иштерим өзүбүз эле үйүбүздө кичинекей эмебиз бар да, ишке эмнелер бизнесибизчи. Пескоблок чыгарып, банябыз бар дегендей, ушул сыяктуу эле. Жакшы. Жакшы да, значит, силер башкарганды билесиңер да, эл менен кызматташканды. Бул да өтө чоң эме да, опыт. Адамдар менен сүйлөшө билүү. Ал баары бир адамдар менен сүйлөшүү да силер социальный жумуш да, бул бир жерде эле отура берип эмес, дайыма адамдар менен сүйлөшүп туруу да. Значит, коммуникация аябай жакшы дегенди түшүндүрөт да. Соода жаатында иштегендердики, ушундай сервис жаатында иштегендердики коммуникациясы жакшы экен деп түшүнүшөт да. Значит, коммуникация кыла турчу жумуштарга иштей алат дегенди билдирет да. Ошол аналитик болуп ошондо эме кандай эле тилим учунда эле турат. Сиз эмне үчүн ошо аналитик деген эмени адистикти тандап атасыз да? Ошону кандай, кайсыл жааттан баштап кандай кылып окуган атабыз? Эмне үчүн? Ошол жөнүндө да айтып берсеңиз, эмне үчүн ушундай? Эми аналитик эмне кылат экенин эле точно билбейм, бирок бирдемеден тесттен өткөндө сиздики уже аналитический склад ума экен депчи бир эмеден окшойт экен. Дата анализ деген бар да? Дата анализ. Ошондой эле. Ошол дата анализди анда аябай изучать этип көрүңүз. Анан ошол жерге эмне кандай дагы көндүмдөр керек экен, кайсы жөндөмдөрдү көбүрөөк баалашат. Анан дата анализ деген ваканттык орундарды да карап чыгыңыз. Анан ошондо деген сизге уже ошол жерде подсказка болот да. Ошол жерде сурайт, мисалы үчүн, бизге мындай буларды билген адам керек деп. Ошолорду окуп, анан ошолорду резюмеге включать этиш керек да. Ооба, мен ошондойлорду карап чыктым. Эме көбүнчөсүн эле жанагы Python керек экен, SQL деген сурайт экен. Ал эмне экенин деле билбейм да. Жакшы, бүт ошонун баарын жазыңыз. Жазып туруп, анан ошонун кайсы биринчи эң баштапкысы кайсын окуш керек экен, ошону алыңыз да, ошону окуп баштаңыз. Бүттү. Эгер ошо аналитический жак сиздики жакшы болсо, ошол жакка ой турутканга уже чечим чыгарсаңыз, ошол жаатты казып окуш керек да. Ошого эмне керек? Баштапкы
навыктардын баарын үйрөнүшүңүз керек. Ошол жааттагы курстарды окуп башташыңыз керек да. Курсерадан карап көрдүңүзбү, эмнелер бар экен? Жок, аяктан деле караган жокмун мен. Эме Телеграмдагы эле вакансияларды карап атам да. Анан Телеграмдан деле иштер чыгып калат да. Бирок мен канча издедим, өтө олуттуу болгон жок. Эми бир кээде табылат, көп эле адамдар таап аткан чыгар эми. Бирок менин опытымда болгон жок. Эми менин опытымда болсо болбой калса эле болбой калат деген чечим эмес. Бирок көбүн эсе ушул LinkedIndен, анан кийин биздин Кыргызстандагы эле JobKG же болбосо DevKG барго. DevKG Ошолордон карадым да мен дагы. керек да. Аяктан өлө требованиясы эме экен. Жазышат, ошентип жаза беришет. Ойлобоңуздар, бүт эле ошол жерге подавать этип аткандын баары эле 100% ошого дал келип эле, укмуш болуп эле, тим эле карьеранын тучоксун багындырып койгон адамдарды гана алат экен депчи. Андай эмес. Силер өзүңөрдү кандай подавать этесиңер, ошол абдан биринчи орунда да. Эч кандай эмеси жок эле. Эгер жагып калсаңар, өзүңөрдү мындай сата алсаңар, подавать эте алсаңар, сүйлөшүп мындай жашоодогу опытыңар көп болсо, ошого карап деле алышат да. Адамдык касиеттерге карап алышат. Азыр эле шумдук эле ошо дата анализин тучоксун багындырып салып эле монтип келген деле эмес. Конечно, ал дагы биринчи очередте, бирок так эле ошол эле барып эле иштеп калат деген мааниде эмес да. Эми башка хотя бы стажер кылып же болбосо помощник кылып, ассистент кылып алышат да. Ошон үчүн эч коркпостон эле бара бериш керек. Эч ким эч жерде антпесе жылыш болбойт. Ошон үчүн DevKGден карап ошондойлор болсо резюме жөнөтүп, ага чейин баштапкы ошо эң керектүү, эң зарыл болгон нерселерин ачып, Courseraдан окуп чыксаңыз болот. Ошолорду билип алып, анан Excel, мисалы үчүн Excel менен иштей аласызбы? Word. Мындай прям мондай аябай иштей албайм, бирок мындай ачып жазып ар кайсысын эме этем. Өзү ошол нерселерди дагы Ошолорду аябай. ошол эң баштапкы баарын ошону билсе, эми бардык эле жерде кереги тиет турган окуп. Жакшы. Эми ошону жөн калтырып койбойбу, эми окуңуз да. Хотя бы Courseraдан карап чыгыңыз баштапкы, ал жерде деген. Coursera өзүнчө приложениябы? Жок, Coursera деп жазасыз, азыр эле эмеге кирип жазсаңыз. Googleга эле кирип Coursera, ал жерде курстар. Ал жерде платный курстар, где-то $100 чейинки курстар, эгер сертификат алам десеңер. Жөн эле сертификат албай эле для себя окуп коем десеңер, анда бесплатный эле тексттери менен чыгат, ошо тексттерди окуп эме кылса болот. Көрсөтсө болот. Күнүгө напоминание келип турат, бүгүн муну окуңуз деп. Мактан жасайынбы? Англисче Coursera. Coursera орусча деле жазып койсоңуз чыгат. Coursera деп эле жазып койсоңуз. Вот. Coursera. Могу да? Чему хотите научить? Дата-анализ деп жазып көрүңүзчү. Навык Excel для бизнеса дейт. Навык Excel для бизнеса деген бар экен. Ушуну окуп койсоңуз болот экен. Участвовать бесплатно деймби? Ооба. Өлө чоң компания эле университеттердин профессорлору окуйт да. Лекцияны бул жерге эми толтуруп кое бериңиз да, профессия мисалы үчүн. Дата аналитик деп толтуруп коюңуз. Профессия дата аналитик.
степени бакалавр деп же эме деп коюңуз. Бакалавр деп эле коюңузчу. 20%. Или диплома по окончании профессионального эме дейт. Ага. И карьерная цель. Профессия. Исследователь данных деп эле коюңуз. Пример исследования данных. Исследователь X. Исследователь данных. Работа. Стажер, практика. Начальный уровень дегенге коет турсуңуз пока. Бир вообще политехнический деп жазып коюңуз. Сфера технологий деп коюңуз. Отрасль сфера технологий. Пропустить деп салдым. Жол ачып калды. Продолжить. Вот, ага. Эми азыр жойдо өтөрсөңөр уровень вот участвовать бесплатно. Ушуга киргем да эмеле. Дагы бир басып турсуңар. Продолжить. Продолжить. Жок, только прослушивание. Вот сертификат алсаңар $69 турат экен. Начать обучение. Эми күнүгө окуп турушуңуз керек да, мисалы үчүн саат 8ге коюп койсоңуз, эртең менен уведомление келет саат 8те. Сиз деген бүгүн деген биринчи сабагыңыз башталды, давайте окуп баштаңыз деп. Ошентип. Вот, трекер расписания. Все понятно деп кое бериңиз. Эми ушул жерде ачып алып эле эми как пользователь Excel среднего уровня, вы знаете основу работы в нем. Первый модуль курса посвящен созданию ведения точных, гибких, быстро реагирующих на изменения и удобных для пользователя электронных таблиц. Вы узнаете, как разрабатывать гибкири. Ошолорду эми окуй бериңиз да. Ошол жерде показать. Поставить цель на неделю деп, мисалы үчүн 3 учебных дня в неделю или 5 күндө окуйм десеңиз 5 күн в неделю окусаңыз болот экен да, 5 күн жумасына. Ошол жерден коюп алат турбайбы? Или такыр убактым жок окуй албайм десеңиз, анда 2 күн окусаңыз болот неделясына. Жок, мен баттыраак усердно окуйм десеңиз, анда 5 күн деп коюп алып, бирок күнүгө калтырбай окуп турушуңуз керек да. Acquire деген университеттин программасы экен. Ооба. Анан мисалы, эгер эметсеңиз, 5 учебных дней десеңиз, 5 деп алсаңыз, жок, аны мен күчүм жетпейт десеңиз, анда 3 учебных дня деңиз. 3 кыла турайынчы пока. Поставить цель деңиз. Бүттү эми бул жерде, вот, например, саат 8те десеңиз, 8те баштайт. Вот, уже Google календарга түшүп калат да. Эртең менен саат 8те туруп мен окуй алам десеңиз, ошого коюңуз. Жок, андай окуй албайм десеңиз, анда башка убакытка коюңуз. Өз распорядогуңузга тууралап коюп алыңыз. Канча саат? Вот, пока что жарым саат деп предлагать этип атат мага. Окей. Жарым саат коюп бериңиз. Вот, добавить в Google календарь. Google календарга кошуп атат. Save кылып коюңуз. Астында. Карасаңыз, save деп көп болуп турат. Мынакей. Менин Google календарыңызга киргизип койду. Напоминание келип турат ушунда. Ооба. Уже эртең менен уже саат 11де, 10до, мынакей learning time деп
айтып турат. Ага. Окей. Эми кайра чыгып көрсөңүз, чыкса болот болуш керек. Ошо жеңиш жерге басып, науки дегенге бассаңыз. Давайте начнем дейт. Начните сейчас дегенди бассаңыз, уже сиз уже ичин ачып алып окуп баштайсыз да. Сизге эми текст болуп эле чыгып турат. Кээ бир видеолор бар. Вот базовый, средний, продвинутый. Ошо базовыйдан эле эгер сизге базовый керек болсо, базовыйдан баштап эле окуй бериңиз. Аябай курстар көп бул жерде. Дагы эмнени каалайсыз? Мисалы үчүн азыр жазып көрсөңүз, эметип HTML деп жазып көрсөңүзчү. Же дагы эмне керек экен деп аткансыз эле? Python деп аткансыз, Python'ды жазып көрсөңүз. Я код жаздан деле кыргызча Python'ды окуй берсеңиздер болот болсо, Python деп жазып көрүңүз. Ооба, мен ошондон окуп атам да пока азыр. Болбосо HTML, CSS деп жазып көрүңүз. HTML. H англисче HTML. TML. Поиск кылып көрсөңүз. Андай жок экен, аны башкача жазыш керек окшойт. Так, бар эле бар да. Проект менеджер деп жазып көрсөңүз. Психология, бизнес, MBA, ушундай бир нерселер аябай кызыктырып жүрсө, бул эмнеге чыкпай калды? Мындан чыкчу эле да. Пока ушуну окуп туруңуз, болбосо Scrum деп дагы жазсаңар, Scrum мастер бир нерсе деген курс бар. Ошону да ушул жерден окусаңар болот. Agile методика эле бир нерсе деп аталчу, Scrum деп жазып көрсөңүз. Алло, пап, азыр бир аз дайынчалайын, Scrum деп эле поиск кылып көрсөңүз. Найди на 0 дейт. Чыгат эле кандай эле, мен баягы башкача жаздым эле. Жибердим эле силерге уже эмес, ссылкасын жөнөткөм. Ошо ссылка менен кирип көрсөңүздөр болот. Мынакей, мисалы үчүн базовый дегенди басып көрүп эле, ошонун ичин ачып окуп өзүңүзгө эме кыла берсеңиз болот. Качча мояктар болуп калабы? Жок, сиз артка кетип калдыңыз окшойт. Уровень начинающий деп ушуну бассаңыз, жана начать учиться дегенди бастыңызбы? Базовыйды баскам да. Вот, доступность участковый. Не болуп кетти, каяка кетип калды. Изучить. Мола чыкты, наверное. Жанагыны эле окуй бериңиз болот. Мои курсы деген жерде сакталып калып туруш керек эле. Бирок бул жерде эле турат да. Ушулар предметтер экен да. Мону басып көрсөңүз, доступный субтитры к видео деген. Окей, да. Включено в Coursera дейт го, плюс. Жок, анан кереги жок. Эң рахмет. Проект Жанагы кайра эле начать деп басып көрүңүз. Сейчас ой бесплатно.
Кайра эле. Жок, приобрести курсуңуз. Мына сразу сурайт да. Арткалы шашпай арткы. Вот материал курса первая неделя. Цели курса. Важная информация. Являются ли основные навыки связь слишком базовыми для меня? Ылдыйда көрсөңүз. Вот первая неделя она с курсом. Бул башка курс болуп калдыбы? Овладение Excel болуп калдыбы? Excel жанагы эле. Вот мондай видеолор бар, бирок мунун субтитры менен чыгат да орусча. Анан ошону угуйбуз. Анын астында тексти да болуш керек. Мен ушу текстин окуп, Давайте разберемся. ошону ачып алып эле окуй бересиз. Бүт жана жерден көрдүңүздөрбү? Тема психология, технология, эмнени кааласаңар да, кайсы жаатта билим алгыңар келип атат. Полностью ошондон карап алып эле издей бергиле. Технология IT деп турат, IT деген сферасынан ачып алып, ошол жерди карай берсеңер чыгат. Толтура чыга берет. Анан кийин ошол жерден өзүңүздөргө жаккан, бирок аябай кызыгып кетип, жетте бүт баарын окугуң келип кетип, эле биринчи 5-6-ны тандап алып анан башың айланып окуй албай каласың да. Мен өзүмдүн да жеке практикамда ошондой болгон, башында эле көзүм күйүп 5-6-ны тандап алып, антпей бирди эле алып, биринчисинде окуп бүтүрүп, анан постепенно кеткен жакшы. Анткени баары бир башка өзүбүздүн жеке жумуштарыбыз да бар да. Такыр эле чаташып, анан ыргып ошол бойдон курсайдан унутуп каласыңар. Андан көрө биринчи ушуну бүтүрүңүз, өзүңүзгө цель коюңуз, таанышыңыз, андан ары да окуй бергиле. Көрдүңүзбү? Азыр 2 мүнөт, 3 мүнөттүк видео карап койсоңор көп болбойт. Мына могу жерге калыпты да меники. Жана. Ошол Курсера аябай табылгыс болуп калат да. Биз баарыбыз эле көптөн издегенибиздин баары жерден эле табылат. Бүт баары бар турат жакта. Биякта көрдүңүзбү? Биздин курс сыяктуу да, агай да ушул сыяктуу кылды го, чөйрөнүчү аягында ошо. Деп басып коесуңар, анан мунун баарын окуп бүткөндөн муну аткарды деп уже өткөрө берет да кийинки шарттарга. Мына ушундай экен, точно. Эми мен тиги резюмени ошо Figma'дан эле кылышым керекпи? Ооба, резюмени Figma'дан кылыңыз, анан башка резюмелерди да карап чыксаңар, Canva'да тегин резюмелер бар. Ошо жактан да. Ошол жактан бар. Аяктан да каалаган жериңизден жасай бересиз. Кайсы жерден жасасаңар дагы практика боло берет да, главный практика болуш керек. Мага могу Figma өлө оңой сыяктуу сезилип калды да. Анда сонун, значит, сиздин техникага жакшы эле шыгыңыз бар экен да. Figma'ны деле көп киши оңой менен алып эле иштеп кете албайт. Мага Figma жакты да. Ошон үчүн Canva про болуп элечи, көбүнчөсү эме болуп. UI UX дизайнер болуп кеткенге да анда аябай жакшы шанс бар да. Ошо UI UX аябай көп экен го деме, вакансия көп. Ооба, вакансия аябай көп, анан аялдарга аябай ыңгайлуу. Аябай көп экен чыгып. Үйдө отура эле Карасам эмнеге UI UX'ти тандаган эмесмин деп кетип атам да өзүм. Мансап деле кеч эмес, эгер кааласаңар UI UX окуйбуз. 3 айда деле башка нерселерди үйрөнүп алып, андан ары бирок 1 жыл катуу даярдансаңар, сонун эле жумуштар калат. Optima, даже кыздар удаленкада иштешет. Нарында отуруп деле удаленка иштесеңер болот да, Бишкектен жумуш алып. Анда санда Бишкекке келип. Ошо эмени сурайын элем да сиздерден. Ушу мен жумуш иштеген могу кылгандарым бүт бир порядок кыла албай атам да вообще бир жергечи могу Notion'ду иштете албай жакшы. Күнүгө деген Чогултуш үчүн бир жерге керек. Ооба.
Ал ошо портфолио ошо Notion'га чогултса болот, болбосо дагы эме деген бар. Hub деген. Өзү жана ооба азыр. Ошол жерге азыр мен кыстардан алып ссылкасын жөнөтүп коеюн. Ошол жерге полностью портфолиолорду коюш керек да. Ошол жака кылгандарды киргизип коебу жагында, Ооба, ссылка. киргизип баарын типитип тизип коюш керек. Ошондой LinkedIn'ге коюп койсо болот. Анан кийин Мм. портфолио деп эле жөнөтүп коюш керек да. Мен ошо портфолиомду бир эме кылып албайтам да, бир порядок кылып. Портфолиомдо фонд менен. Ооба. Азыр пока что ошо неменин ичинде эле бүт чаташтырып салбай фигмада сонун кылып бүйтүп өзүнчө бөлүп папкада тура берсин. Анан ошонун эле ссылкаларын Notion'га коюп койсоңор болот. Анан өзүңөр. Немени сурайын дегем да, могу мисалы Instagram баракча деле портфолио болуп эсептелеби? Ооба, Instagram баракча, LinkedIn айтып атпаймынбы, LinkedIn да портфолио. Ошол жерге да кылган иштериңерди чыгарып, скрин кылып, жазып, монун үстүнөн иштедим. Мен бүгүн Courseraдан могу курсту окуп, ушул бүтүрдүм. Полностью анан LinkedIn'дин ссылкасын эле коюп койсоңор, LinkedIn'ге кирет работодатель, көрөт. Аябай трудолюбивый адам экен. Значит, бул биздин компанияга келсе гүлдөтүп ийет экен деп анан алат жумушуна. Бош болбош керек да, бош болсо эле бош да, боштунки бош. Бүтөкөн кыйратпайт экен деп коет. Бул жерге LinkedIn'ди кошуш керек да. LinkedIn'ди аябай өнүктүрүш керек аны. Мисалы, могу эме Notion'дагы сайт болот деп жүрбөйбү агайчы, ошол сайт ошол жакта эле баракча сайт болот депчи. Ошол баракча кандай сайт болот, ошону мен кыла албайтам да. Аны дагы агай жанагы эме кылып атпайбы? Созвон. Ошолордо жанталашып, өзүңүздөр да созвон кылып, агай көрсөтүп бериңиз деп чогуу иштеп кылсаңыздар болот да. Азыр сонун убакыт жаман кетип калып атат. Ошол кеспи кетирбей агай өзү чалып аткан кездерди жакшылап колдонуп алыңыздар да. Мен чыга берейин эмне кылайын? Ооба. Чыга бериңиз. Билип алдыңар Courseraны, Ушинтип кирип алып, мисалы үчүн жөн эле кээде убакыт өтүп кетип атпайбы? Хотя бы ошо Coursераны кирип алып окуй берсеңер. Аябай жакшы. Өтө жакшы сайт. Көп эле киши билбей эле анан бир нерсени самаап жүрө берет да, бул жерде мировой чоң университеттердин курстарын бекер эле окуса болот. Ошол эле окутканда эле Кембридждин программалары ошолорду алып окусаңыздар болот. Эгер мүмкүнчүлүк болуп акча бар болуп калса, ошол жердин сертификатын алсаңыздар болот. Чоң мисалы Иллинойс ушундай бир университеттердин сертификаттарын алганга мүмкүнчүлүк бар. Могу азыр биз окуп аткан кезден баштап аябай SMM эме менеджер менеджерлер аябай көп талап кылынат экен го. Ошондой болуп иштей албайбыз азыр биз, SMM болуп, конечно, иштесеңер болот, бирок эмеде азыр көбүнчөсүн карасаңыз эме деп атат да, офиске келип иштеш керек деп. Анан мобилиографтар дагы да сразу ошо 3 в 1-ду каалап жатышат баары эле. Неме менеджер по продажам ошондойлор аябай көп керек экен да азыр, Ооба. Бирок эме сиздер бир максатты көздөп, эгер дата аналитик болгон атсаңыз, ошол жаатты окуңуз 3-4 ай. Анан ошол жака подавать этип баштаңыз да. Ар жака секирип, бер жака секирип, конечно, көрүш керек баардык жерди, ал деле жакшы. Бирок бир жаатты бир беткей болуп кеткен деле жакшы го деп ойлойм да менимче. Андан жок калып калбайчы аягында. Эми өзүңүз чечим чыгарыңыз, бирок эгер дата аналитика кызыктырып жатса, ошол жака же Figma менен аябай жакшы достошуп, ошол жакка көңүлүңүз ооп жатса, анда UI UX дизайнди деле аябай катыраак окусаңыз, 1 жылдын ичинде жакшы жумуш тапканга мүмкүнчүлүк бар. Мисалы үчүн биздин эле банктарга жумушка жакшы банктар алат да, азыр өтө бизде Кыргызстанда ошо оптимальный жакшы вакансиялар банктарда болуп жатат азыр. Полностью банктар ошол IT жаатына өтүп, күчтүү UI'лар издеп атышат да, креативный, жаш, жаңы новая кровь деп коюшат го. Ошолорду издеп жатышат да азыр. Кичинекей эле балдар 2-жыл бар иштеп атат азыр.
ооба телеграмда вакансияларды көрүп алыптым эле көзүң жайнаптым эле баарын үйрөнүп салгың келип ошентип эткенсиң го. Ооба, ооба. Бирок Аябай ошон үчүн бир беттей болсоңуздар оңоюраак болот го деп ойлойм. Ооба. Батыраак дагы жеткендечи. Жакшы, сонун, азаматсыз. Дагы кимде кандай жаңылык бар? Эмне менен бөлүшөсүздөр? Үмүт эже, саламатсыңарбы? Кандай? Мен ошо эменичи резюмени мен группага Азамат байке имейлин жөнөткөн да өзүнүнчү. Мен ошо имейлин эле жөнөтүп койгом, бирок 2 күндөн бери өзүм бошобой эметке караган жок окшойт. Анда мен сизге да жөнөтүп коеюнбу? Ооба, жөнөтүп кое бериңиз, ооба. Агай деп жаза бергиле, агай бошобой карабай калды окшойт деп унутуп калышы мүмкүн. Азыр пока что силер курста окуп атканда полный эмеңер бар да, правоңар. Кайра агайга жаза бергенге, чала бергенге, беспокоить эте бергенге. Жиберип коюңуз, биз чогуу көрөбүз, каталары болсо оңдойбуз. А так баарына сиздин да опытыңызды кызыктуу болсо керек деп ойлойм. Эгер жок, личкага жөнөтөм десеңиз, личный деле жөнөтө бериңиз. Ошо мен кыргызчаны орусчага которуп коюшум керек экен да. Анан ошо телеграмдагы жумуштарды атпайбы? Мен ошо телеграмдан бир уже мен эме Гүл эрежеге жөнөттүм да бүгүн. Мен жөн эле бир задание алып сизден сурасам керек башында, кантип кылат депчи, жанагы тил тандаган эме, Жок, страница жаза депчи, же сизден сураган эмес? жок, жок. Бирөөнүн номерин Азамат байкеден сурасам? Же жана Нургүл менен UI UX боюнча беле Фигма же башкабы? Ошо уну адашып кетмишсе кимден сураганымды билбейм, бирок Гүл эрежеге эле жөнөтүп койдум окшойт. Ссылканы ачкан жок окшойт, мындай. Эми сизге да ссылкасын жөнөтүп коеюнбу? Ошо туурабы, туура эмеспи? Мен ошо адамга жазадым деп мен эмнени жөнөтөм? Ошо ссылканы жөнөтсөм ал өзү ошо фронтенд өзү жазып алабы? Ал жаатта өтө мен чоң түшүнүгүм жок да. Ошон үчүн муну деген общий эле обозренияга койсоңуз жакшы болот го дейм. Азамат агайдын көргөнү жакшы го. Ал ошол жактарды Азамат агай көбүрөөк жакшы түшүндүрүп бере алат да. Кандай кыласыз? Азамат агайга кайра жазып, агай карап коюңуз десеңиз, сөзсүз түрдө карайт. WhatsApp группага эле салып, эртеңге сабак учурунда кайра жөнөтүп, мына мондай болду, ушундай иш алып, мен мындай аткардым, муну эми кандай кылам десеңиз, полностью түшүндүрүп берет. Алганыма бир ай болуп кетти окшойт. Мен уламды өчүрүп кайра жазап эметип атып. Бирок ал адамга ошол керекпи билбейм, бирок кылып көрдүм, анан жасап жөнөтүп көрөм да. Ошо прототип ошо дегендерди анча жакшы түшүнө албай атам да ошо. Ооба, сурай бериңиз. Азыр деле агайга жазып коюңуз, группага таштап коюңуз, мен дагы жөнөтсөңүз, мен дагы эме кылып жөнөтүп коем агайга. Ушундай жазып жатыптыр деп. Полностью түшүндүрмөсү менен эле жазып койсоңуз, группага ссылканы жөнөтүп койсоңуз. Вообще кайра жаза бергиле, агай жөнөттүм, личкаңызды карап койсоңуз деп деле жаза бергиле группага. Кайра жаза бергиле да, сөзсүз түрдө карайт. Анан жанагы бир хаб бир нерсе дедиңиз го, ошол жака резюменин 3 тилде ошол жака чыгарыш керек деп, Ал жерге жумуштар. деген портфолио, эмне иштерди кыла аласыз, ошол портфолио. Мына мисалы үчүн мен бул проектте катыштым, ошол проектте жасаган иштерим деп коюп койсо, анан ошонун ссылкасын эле коюп койсоңуз, работодателдер көрүшөт да. Мисалы LinkedInге жүктөп койсо же болбосо DevPage'ге жөнөтүп койсоңор, мынакей мындай моундайларды кыла алат турбайбы деп алар көрөт да. Азыр атын жазып жөнөтөйм. Ошондой бир жерде баардык иштериңер турганы жакшы да, баары бир жерде. Мисалы үчүн баары эле портфолио отправьте, пожалуйста дешет. Биринчи эле сөз ошо. Отправьте, пожалуйста, ваши работы деп ошондо даяр болуш керек да. Башынан баштап кыбыраган иштердин баарын эле салып, пока что вот это я умею, но я быстро учусь, покажите, я всё буду делать деп эле үйрөнө берсеңиздер болот да. Англис тилинде жасасаңыздар жакшы болот эле. Резюмени сөзсүз англис тилинде жасаңыздар. Англис тилинде болсо дагы көбүрөөк шансыңыздар бар да. Мисалы үчүн интермедиат болсо деле, орточо англиский болсо деле эч нерсе эмес. Ошо менен деле иш таап кетсе болот да. Болбосо хотя бы орус тилинде, кыргыз тилинде эми кыргыз тилинде да болгону жакшы, бирок
шанс азыраак да. Мен ошо сурайын дейм да. Рахмат. Резюме кетирбедикпи Мгм. агайгачы? Мгм. Ошо письмосун кошо кетирген жокпуз да, ошону кошо кетиришибиз керекпи? Ооба, ошо көрдүңөрбү? Силер деген группа салдыңар да, Азамат агай да работодатель сыяктуу түшүнүңүздөр да. Саламатсызбы, Азамат Токтокунов? Мен сизди сиз жөнүндө көптөн бери маалымат топтоп жүрөм. Сиздин кылган иштериңиз мага абдан жагат жана шыктандырат. Мен дагы айтиге кадам таштап, ушундай курстарды окуп, мончалык деңгээлде билимимди жогорулаттым. Азыр дагы окуу үстүндөмүн. Мынакей алдыда мен резюмемди жөнөтүп жатамын. Мен жөнүндө маалыматты резюмеден көрө аласыз деп жазыш керек да. Саламатсызбы агай деп туруп жөнөтүл деш керек да. Ошон үчүн агай биздикин карабай койду окшойт да, мен деле кетиргем. Кайра да жазып кетире бергиле азыр, кайра жазып. Саламатсызбы, Азамат Токтокунов? Чөйрө боюнча менин аябай жакшы чөйрөнү жасаганыңыз мага абдан жакты. Ошол жерге келип мен мондайлардын баарын үйрөндүм. Сиздин жумушуңузду, кылып жаткан иштериңиздин баарын дайыма карап турамын, дайыма маалымат алып турамын, аябай шыктанамын. Мен дагы ошон үчүн IT жаатына келдим деп от души жазып коюшуңуздар керек да. Анан кайра агай окудуңузбу, агай көрдүңүзбү, эмне кылайын, каягын оңдойюн дей бериш керек да, зануда болуш керек. Антпесе лежачий камень вода не течет боло берет. Ошол азыр пока что убактыңыздар бар да, полное право бар да. Ошон үчүн жанталашып кайра жаза бергиле. Агай жооп берет. Ошондой письмо жазып өзүңөрдүн эмеңерди эме кыла бергиле да, кайра иштеп, үстүнөн иштеп. Азыр прям жазып туруп жөнөтсөңүздөр, орусча да жасаңыздар, бүт 3 тилде болсун резюме. Мен Кыргызстанда, Бишкекте деле чоң банктарга эгер подавать этсеңиздер, алар деле орусча карашат. Бул кептин ачыгы да, орусча, кыргызча жөнөтсөңүздөр болот. Ошол. Дагы кандай суроолоруңуздар бар? Угуп атабы? Болуп атат. Дагы кандай суроолоруңуздар бар? Notion'ду күнүгө ачып колдонсоңуздар, эртең менен турдуңуздар, эртең менен тамактандыңыздар же тамактанганга чейин бир аз эртерээк туруп, Notion'ду ачып эле күнүгө эмне кыласыз ошолордун баарын карап, прям как будто жумушта отургандай иштеш керек да, как дневник колдонуш керек да. Эми азыр ушундай их деп эле кылбай кое атпайсызбы, антпеш керек. Эртең менен 15 мүнөт эртерээк туруп, Notion'ду ачып, баарын жазып, карап, бүтүп коюш керек да. Ошондой привычкага өтсөңөр, ошондой жакшы болот деп ойлойм да. Ошондо Notion'ду уже шыкылдап калат да, колуңар өзүнөн өзү иштеп. Даже Zoom ачканды, Zoom менен иштегенди күнүгө өзүңүздөр деле Zoom'ду ачып, жаап, көрүп, ар жак бер жагын карап, мисалы, эгер удаленка иштей турган болсоңуздар, ушу Zoom'ду жакшы колдонгонду да билиш керек. Жөн эле кирип, ичине конок болуп отуруп кетип калып эмес, ушуну башкарганды да билиш керек. Бири-бириңиздер менен жолугуп, митинг өткөргөндү күнүгө карай берсеңиздер болот да. Мисалы үчүн азыр Мейкин англис тилинде сүйлөйт, резюмеме жардам берип кой деңиздер. Пока что убакыт бар да, аз калды, колдонуп калыңыздар, андан кийин тарап кетсек, ошол бойдон калып калышы да мүмкүн. Азыр жашоо ошондой болуп да, ишаары. Бүт баары бат-баттан болуп атат. Ошон үчүн азыр кайрадан агайга резюмеңиздерди жөнөтүп, кат жазыңыздар да, кайра личкаңызды карап коюңуз агай деп жазып коюңуздар. Ошол. Анан сөзсүз түрдө LinkedIn'ди толтуруңуздар. LinkedIn'ди бир сейре карап, анан ошол жерге күнүгө кирип, Instagramга киргендей, салам дүйнө, мен бул деп эле кыргызча жаза алсаңыздар, кыргызча, орусча жазсаңыздар, кайсы тилде өзүңүздөр эркин сезсеңиздер, ошол тилде жаза бериңиздер. Ошолдо дайыма движение болуп туруш керек да, кыймыл болбойт, бүт жерде кыймыл болуп туруш керек.
Анан кийин бир жаатты тандап, ошол жаатка ооп, ошол жаатта дагы курстарды издештирип, мына момундай курс бар экен, кандай кылсам ошого окусамбы деп ар жак бер жагын карап, анан окуп баштасаңыздар болот. Дагы кандай суроолоруңуздар бар? Эгер суроолоруңуздар жок болсо бүтүрө берелик, Анан азыр болсо сиздер резюмениңерди кайра жөнөтүңүздөр агайга. Рекордингди өчүрө берейин,